Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлөт Таштанбекұлы айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Келчү депутат олигархтар парламентти талкалайбы? Шайлоого бараткан партиялардын тизмелеринин негизги өзөгүн олигархтар түзүп жатат. Алардын парламенттен орун алып калуу мүмкүнчүлүгү өтө жогору. Алар шайлоо өнөктүгүн абдан мыкты өткөрө алышат экен. Анткени акчаларынын арбын экендигине таянып, элдин суроо талаптарын шак эле аткарып кое алышат. Маселен, ооруп калгандарга акча беришет, айылдын электр жабдыгын же көпүрөсүн оңдой коюшат. Анан эң эле негизгиси шайлоону кандай өткөрүштү мыкты өздөштүргөндөрдү жана үгүт материалдарын даярдай турган журналисттерди сатып алышат. Экинчиден, канчалык мыйзамдагы бийликтагы тыюу салынгандыгына карабастан шайлоочуларды түрмөгү менен алдын ала эле сатып алышат. Бул тууралуу кыргыз басылмаларынын бирине украиналык аналитик билдирди. Бирок олигархтардын парламенттик бийликке келиши элге дагы парламентке да жакшылык алып келбесин өнүккөн өлкөлөрдө мурда эле белгиленген. Алар экономиканын негизги таянычы болгон чакан бизнес өкүлдөрүн тыптыйпыл жок кылууну көздөшөт. Себеби алар ири бизнес өкүлдөрүнүн атааңдаштары болуп саналат. Бул тарыхта айтылган ойлор бүгүнкү шайлоо алдында турган Кыргызстанга туп-туура дал келип турат. Алар эмне деген гана убадаларды берүүдө. Ал турсун азыртадан эле коркпой үркпөстөн туруп орточо баасы 2000 сомдон шайлоочуларды сатып ала башташты. Анысын деле көп жаап жашырышкан жок. Керек болсо айрым шайлоочулар 2-3 партиянын акчасын алып алдык. Эми кимисин шайлайбыз деп ачык билдирип жатышат. Ошон үчүн биздеги талдоочулар да келерки парламент азыркыдан да алда канча начар болуп калышын баса белгилешүүдө. Добуш сатып алуу кызуу талкууга алынды. Күч органдары кайда? Айрым бай партиялар добуш сатып алууга киришкени коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Азырынча 2000 сомдон бааланып, жарымын берип калганын бюллетендеги белгисин телефонго тартып чыккандан кийин ыроолошобу. Шайлоо күнүнө чукул калганда добуш сатып алуулар курчуй турганы болжолдонууда. Тиешелүү күч органдары бул жааттан алсыздыгын көрсөтүшүп, азырынча резонанстуу кылмыш иштерин көтөрүп чыгыша элек. Содолашуу катуу кызып баратат. 5000 сомго чейин чыгабы, муз жарылабы. Эң башкысы административдик ресурстуу криминалдарды добуш сатып алууну катуу көзөмөлдөш керек. А болбосо мамлекеттүүлүктүн туруктуулугуна, эртеңки келечегибизге кедергиси тиет. Элден чыгып калат дегенде кандай түшүнөсүз? Кожобек Жайчыбекович, сиз бул жолу шайлоого барбай тынч тиргилигиңизди кылып, чыгармачылык менен алектенмей болдуңузбу? Мындай ой өз каалооңуздан чыктыбы? Дегенибиз, сизди эч ким шайлоодо кошпой коюп, анан аргасыз көздөн далдоого кеттиңизби? Элден чыгып калат дегенде кандай түшүнөсүз? Жогорку кеңештин депутаты болгон 2 чакырылыштан бери артыңыздан деги эле жакшы сөз айтылган жок, чынбы? Сиз болсо мени ээрчиген ыплас сөздөргө түшүнүү менен туруштук бердим деп каңырык түтөттүңүз. Аябай түшүнүктүү болсоңуз эмнеге чеке жылыткан сөз укпай, өзүңүз айткандай жалаң ыплас сөздөргө чулганып, ар дайым жеме угуп келдиңиз? Же сиздей түшүнүктүү адамды көрө алышпай коюштубу? Залкарлардын душманы көп дегендей, деги сиздей залкарды барктай албай, кадырыңызга жетпей жаткан жокпузбу? Баса чыгармачылык менен алектенмей болупсуз. Кайсы бир убакта киного бир эпизодко тартылган экенсиз. Ошол актерлук чеберчилигиңизди улантайын дедиңизби? Курсан Асановдун иши боюнча Эльвира Сурабалдиева суракка чакырылды. Депутатка кагаз түрүндө расмий чакыруу келе элек. Өткөн жумада тергөөчү телефон аркылуу чалып чакырган. Жогорку кеңештин депутатына талапкер жана учурдагы эл өкүлү Эльвира Сурабалдиеваны аскер прокуратурасы суракка чакырды. Бул маалыматты Спутник Кыргызстандын кабарчысына депутат өзү тастыктады. Ал суроого жооп берип жатып, Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Курсан Асановдун иши боюнча күбө катары чакырылып жатканын айтты. Өткөн бейшемби күнү 17 сентябрда аскер прокуратурасынан телефон чалып, жума күнкүгө чакырды. Тергөөчү Курсан Асановдун иши боюнча күбө катары сураларымды айтты. Мен ал убакта алыскы региондордо үгүт иштери менен жүргөн болчумун. Бизде азыр баары алдын ала пландалып, ар бир мүнөтүбүз графикке коюлган. Андыктан мен эртеси эле дароо келе алган жокмун. Бирок кагаз түрүндө расмий чакыруу жиберген жок. Телефон аркылуу гана айтышкан, деди Сурабалдиева.
COVID-19 жұқтырып алған Өзбекстанның вице-премьері қаза болды. Өзбекстанның вице-премьері Уктан Барноев коронавирустан қаза болды. Бұл турасында Спутник Өзбекстан агенттігі жазды. Маалыматты Бухар облысының әкімшілігі тастықталған айтылады. Барноев 50 жашта болчу өкмөткө өлкөнүн агрардык жана азык-түлүк тармагын тескеп келген. Вице-премьер июль айынын соңунда COVID-19 жұқтырып алган аныкталып, ошондон бери жеке менчик клиникада дарыланып жаткан. Айрым тастыкталбаган маалыматтарга караганда Барноев өлүмүнүн алдында Германиянын ооруканаларында барып дарыланган. 19 сентябрь күнү кечинде алынган расмий маалымат боюнча Өзбекстанда коронавируска чалдыккандардын саны 50.872 адамга жетти. Анын ичинен 47.121 адам айыгып чыкты. Ал эми оорунун кесепетинен 425 адам каза болду. Араван районунда коомдук тартип камсыз кылууда кетирилген кемчиликтери үчүн Араван райондук ички иштер башкармалыгынын начальниги Сактан Исмаилов кызматтан алынды жана бир катар кызматкерлер тартип жазасына кириптер болушту. Бул тууралуу элдик медиага Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ички иштер министрлиги эскертет, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча үгүт иш-чараларынын жүрүшүндө чагымчылык кылгандарга, атайын мушташ чыгарган жарандарга жана коомдук тартипти бузгандарга Ички иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде кескин каттуу чараларды көрөт жана коомдук тартип бузууга жол бербейт. Үгүт иш-чараларынын жүрүшүндө кимде ким атайлап коомдук тартипти бузууга, мушташка, башаламандыкка жол бере турган болсо тартипке чакырылат. Эч ким жоопкерчиликсиз калбайт. Шайлоо мыйзамдарын бузган жарандар катуу жазага тартыла тургандыгын эскертебиз. Шайлоого байланышкан бардык иш-чараларды өткөрүү учурунда саясий партиялар, айрыкча эл менен жолугушуулардын графиги жана графиктен тышкарыда жолугушуулар боюнча маалыматтарды коомдук тартипти сактоо максатында укук коргоо органдарына билдириши керек. Ал эми Араван районунда катталган факты боюнча сотко чейинки өндүрүш учурунда тергөө акыйкат жана мыйзам чегинде жүргүзүлөт жана ошондой эле күнөөлүүлөр сөзсүз жазага тартылат. 2020 жылдын 20 сентябрында Ош облусунун Араван районунун Юсупов айыл аймагынын Араван айылында жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча үгүт иш-чараларынын жүрүшүндө чогулгандардын арасында уруш чыгып, аягы жаңжалга айланып кеткен. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 266 беренесинин 2 бөлүмүнүн 1 пунктунда көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери менен Араван райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалды жана сотко чейинки өндүрүш башталды. Ысык көлдө дээрлик 2000 адам каржы пирамидасынын курмандыгы болду. Ысык көл облусунда дээрлик 2000 адам каржы пирамидасынын курмандыгы болду. Келтирилген чыгым 100 миллион сомго бааланууда. Бул тууралуу Ысык көл облусунун прокуратурасы билдирди. Алдамчылардын аракеттеринен жабыркаган жарандар укук коргоо органдарына арыз менен кайрылууну улантууда. Каржы пирамидалардын көпчүлүгү Балыкчы шаарында топтолгон. Мындай пирамидалардын уюштуруучулары расмий мамлекеттик органдарда кайрымдуулук фонд, жоопкерчилиги чектелген коом же жеке ишкерлер катары катталып, адамдарды адашууга алып барган. Мисалы, кээ бир адамдар пирамиданын эсебине 5000 сом которушуп, 10-15 күндөн кийин 10 000 сом которушкан. Пайда 2 эсеге көбөйгөн. Каржы пирамидасынын уюштургандардын айрымдары буга чейин камакка алынган. Дагы башкаларына карата материалдар сот органдарынын кароосуна берилген. Калгандары боюнча тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Иран генерал Сулейманинин өлүмү үчүн Америкадан дагы өч аларын билдирди. Ирактагы Американын аскер базаларына сокку уруу менен ирандык генерал Касем Сулейманинин өлүмү үчүн өч алып бүткөн жок. Бул тууралуу Ислам революциясын коргоочулар корпусунун командири Хасейн Салами билдиргенин РИА Новости жазды. Америкалыктар биз менен салгылашкысы келсе, региондун сыртында эмес, ичинде болушу керек. Алар тыштан туруп согуш жүргүзө алышпайт. Биз алардын оюн ишке ашырбай, бардык аскер базаларын тартып алып, аймакты тазалап коюуга кудуретибиз жетет, деген Салами. Ал белгилегенде, Ирактагы Американын базаларына сокку урууда, анын ичинде Айналь Асадтагы операциясы менен эле генерал Касем Сулейманинин өлүмү үчүн өч алуу токтоп калган жок. Бул окуя болгону психологиялык тең салмактуулукту калыбына келтиргени белгиленди. Иран командиринин айтымында америкалыктар аскер башчысынын өлүмү үчүн жооп бериши керек. Бирок бул аракет али ишке аша элек. Салами кошумчалагандай, Сулейман үчүн жалпы америкалыктардан эмес, аны өлтүрүүгө катышкандардан гана өч алууну ойлоп жатышат. Себеби азырга чейин АКШнын бул ишке кириптер аскерлери жок кылынган эмес. Буга чейин Иран бийлиги аталган операцияга катышкан делген 30 кишини, анын ичинде АКШ менен башка чет мамлекеттердин саясий жана аскерий ишкерлерин, ошондой эле Америка президенти Дональд Трампты тизмектеген. Ал эми Трамп Тегарандын болжолдуу чабуулуна комментарий берип жатып, АКШнын буга жообун 1000 эсе масштабтуу болоорун билдирген.
Ал эми 7 каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган форма 2 толтургандар 315 миңден ашты аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Форма 2 шайлоо укугун камсыздообу же добуш сатып алуунун жаңы амалыбы. Кыргыз бийлиги шайлоочулардын укугун камсыздоо үчүн бир катар жеңилдиктерди киргизген. Алардын бири форма 2 арызы. Бирок муну айрым эксперттер саясий ыкмага айланып калды деп сынга алууда. Анткени быйыл бул документти толтургандар мурдагы жылдарга салыштырмалуу көп. Андан сырткары документ толтурууда шайлоо участкаларында бир катар мыйзам бузуулар менен коштолду. Форма 2 деген добуш сатып алуунун мыйзамдашкан түрү катары кабылданып калды. Бул жер Ош шаарындагы номер 5912 шайлоо участкасы кошумча добушканалардын катарын толуктайт. Ошондуктан форма 2 толтурууну көздөп келгендер арбын. Бирок бул жерде бир жума бою одоно мыйзам бузуунун очогуна айланды. Медициналык колледждин имараты сыртынан тосмолонуп, аймакта жашаган жарандарды кабыл албай койгон. Барды толуп калыптыр, ушул жер иштеп атат экен, ушул жерге келсек бизди киргизбейт, форма 2ден өтө албай турабыз да. Нар жакта чорный ходунан кирип өткөрүп атышыптыр. Бирок сиздерди киргизбейт. Бизди киргизбей, бу жерде карапайым жаш балалар даже киргизбей чыгарып беришти. Жабык тосмодон бир топ тоскоолдуктары менен имаратка кирдик. Кызыгы сыртында форма 2 толду деп турганы менен ичкериде кадимкидей шайлоочулар топ-тобу менен каттоого коюлуп жатыптыр. Азыр онлайн билим берүү уланып жатса да, медициналык колледж студенттерин чакыртып алган. Алар форма 2 толтурушкан. Только лекцияда онлайн калганды практическийде келдик офлайн. Демек бүгүн чакырышты. Ооба. Форма 2 толтурдуңуздар демек бияка, Ооба, толтурдум. Мындай мыйзам бузууга жол берген окуу жайдын директору жана шайлоо участкасынын жетекчиси тууралуу Бош райкомго кабарладык. БШКнын Оштогу өкүлүнүн мындагы башаламандыкка көңүл кош мамилеси байкалды. Форма 2 толду деген жазууну балким көчөдөн бирөө келип жазып койгондур деген жообун узатуудан уялган жок. Ал мүмкүн шайлоо участогу жазды, комиссия жазды, башка бирөөлөр жазып койгондой болуп атат да. Азыр ар түрдүү бири-бирине ушундай кичине мыйзам чегинен чыгып кетип, ушинтип жалган маалыматты берип коюп атат. Бул боюнча албетте жоопкерчиликке тартылыш керек. Бузуулар боюнча кодексте, проступкалар боюнча кодексте, жазыктар боюнча. Демек, бул боюнча тактайбыз. Бардыгын кыдырып чыкты. Кечээ дагы мына бүгүн да тынбай кыдырып атат. 5 жерде жанагындай сиздер айткан көрүнүш жок. Кийинки башбаккан участка болсо бир жуманын ичинде эле форма 2 арыздарын толтуруп коюшкан. Шайлоочулардын саны 2500гө жеткен. Ошондой эле үгүтчүлөр адамдарды топ-тобу менен алып келип каттоого койдуруп кеткенин жашырган жок. Үгүтчүлөр бир аз буларга аралашып тийгилип атат да. Анан келгенде олар баягы мындай айт дегендей айт дебейт да, алар өздөрүнчө эле ачык айтып коюп атат да. Мен Ошто шаар биринчи көрүп атам. Мен бу жерде жашабайм. Мен алып келди го деп. Кайсы партиядан келдиң десең айтпайт. Айтышпайт. Ошону катуураак неме кылганбы дейм да, үйрөткөнбү дейм да. Ошон үчүн биз бу жерде форма 2-ни тез эле толтуруп койдук. 2,5 миңге болуп калды. Борбор калаада дагы ушундай эле абал. БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова журналисттер менен 7 шайлоо участкасын кыдырган. Анда жөнөкөй жаран катары киргенде форма 2 толду, кабыл албайбыз деп, кайра комиссия менен киргенде бош орундар бар экени аныкталган. Ар бир эле шайлоо участогундагы номер 2 форма боюнча арызды жапырт келип толтурушкан. Маселен, бир күндө 250гө чейин каттаган шайлоо участогун көрдүңөр. Реалдуу караганда мынча кишини бир күндө каттоо мүмкүн эмес. Мунун өзү бирөөлөр уюштуруп алып келип жатканынан кабар берет. Дагы бир участокто кечки саат 20:00дон кийин шайлоочулар келгенин көрдүк. Бишкектеги 1048 шайлоо участогунда жумуш убактысы бүткөндөн кийин кимди идентификация кылып номер 2 форма менен кошумча тизмеге кошуп жатышат. Муну териштириш керек. Бул одоно мыйзам бузуу. Айыппул салып коюу жетишсиз. Форма 2 документтин киргизгенде негизгиси ички мигранттардын жана сыртта жүргөн эмгек мигранттарынын добуш берүүсүнө ыңгайлаштырууга багытталган эле. Деген менен мигранттар унутулуп, аларга шарт түзүлбөй калган. Мына ушулардын бүт бардыгы таза шайлоого аттанып, ушул жерде жумушун таштап турушат. Бийлик өкүлдөрүнө кайрылам, шарт түзүп бергиле бул жерге. Орусиянын Москва шаарында бир жумадан бери ушул абал. Мигранттар форма 2 толтурууга үлгүрбөй калаарын айтышып, кошумча убакыт суранышкан. Боршайком суранычты аткара албасын, ага мыйзам жол бербесин билдирген. Ол жерге келген адамдын тең жарымы кайра кайтып кетип атат, өчүрүп жетпегендиктен. Бир күндө ашып барса 300 адамды каттоодон өткөрүп атат.
Бул ашып барса, болбосо 150 адам, 200 адам зор го. Жок, мыйзамда көрсөтүлгөн, ал биз обработка кылышыбыз керек. Мыйзамда көрсөтүлгөн срокторду биз узартып, андай кылганга БШКнын укуктары жок. Мигранттардын саны миллионго чукулдаганы менен форма 2 менен шайлоого катталгандар 20 миңден араң ашкан. Анткени чет жактагылар үчүн форма 2 толтуруунун эрежеси бир топ татаал. 19-на чейин 3 күндө кача болсо консулдук учет алып салыңыздарчы. Просто по форме два гана өтсүнчү элдер, келген элдерчи. Бир адамга 10-15 мүнөт убакыт кетет. Ошо 15 мүнөт убакыттын ичинде кылып койгондун ордуна булар деген жарым саат, 1 саатка чейин созулуп кетет. Бир эле адамдын консулдук учетко турушу, ошо форма 2-ни тапшырышы. Именно Екатеринбург боюнча. Ал эми Кыргызстанда форма 2 толтургандар кыйла көп, жалпы 315 миңден ашкан. Анын 100 миңден ашыгы бир жуманын ичинде катталган. Шайлоого аттанган саясий партиялар өзүнүн ар бир талапкерине аймактарды бөлүп берет. Талапкер депутаттык мандатка ээ болушу үчүн өзүнө бөлүнгөн шайлоо тилкесинен болушунча көп добуш алууга тийиш. Мында талапкерге форма 2 арызы жардамга келүүдө. Эмне үчүн ушул форма 2-ни ушунча бүгүн жанагы өз кызыкчылыгыбызда пайдаланып аткандай, сыртта жүргөн миллиондогон мигранттардын маселесин эмне үчүн чечпедик да? Мына биз 1 миллиондон ашык мигранттарыбыз жылда көрүнүп түшкөндө ошонун 1 же 2% араң жанагындай шайлоого катышат да. Соңку мына 5 жылда Борбордук шайлоо комиссиясы эмне кылды? Мына ошолордун шайлоо укугун камсыз кылып бериш үчүн. Эмне үчүн бүгүн электрондук шайлоону уюштура албады? Эмне үчүн онлайн шайлоону уюштура албайт? Мына ошентип добуш сатып алуунун бир амалы катары бааланып, жапырт жасалып жаткан форма 2 толтуруу 19 сентябрь күнү аяктады. БШК акыркы арыздар каралып бүткөндөн кийин толук маалымат берерин билдирди. Шайлоо мыйзамдарына ылайык добуш сатып алуу же сатуу үчүн жоопкерчилик каралган. Жазык кодексинин 192 беренеси боюнча добуш сатып алган адамга 220 миңден 260 миң сомго чейин айып салынат же болбосо 2,5 жылга темир торго камалат. Добуш саткан адамга да ушундай эле жазалар каралган. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, жумалык үчүн. Форма 2-ни толтургандай командировкага кетип жатасыңарбы? Уялсаңар боло, добушуңарды сатып жатасыңар, саткынсыңар. Шайлоо болбой калды. Ортодогу шылуун аферист партиялардын мындай келгени туура эмес. 1000 сомго канча күн жашайсыңар? Ойлоңгула, балдарыңарды ойлогула. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'тагы жана Instagram'дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.